Министерство здравоохранениянын мына министри жаңы болду. Жаңы иштеп, бүгүнкү күнү кандай реформаларды кылдыңыздар? Мына ушул жерде депутаттарыбыз мурдагы министрибизге ошол фармация боюнча аптекалар туура эмес болгон деп асылып атып алдык. Бүгүнкү күнү сиз кандай иш кылдыңыз? Урматтуу Акылбек Тогузбаевич, бүгүн Кыргыз фармациянын жаңы директору дайындалды. Жаш таланттуу бала. Үмүттөнөбүз Кыргыз фармация боюнча. Негизи кандай реформа кылдыңар деп сурап атсаңар, азыр пландаштырып атабыз. Анан кийин пландар даяр болгондо сизге маалымат берейин. Урматтуу министр, ошол үмүт кылганыбызга мына 33 жыл өтүп кетпедиби? Үмүт кылып эле келатабыз. Сизге да үмүт кылып министр кылып койду сизди. Сизге айттым эле. Ушул жерде мына Алмаз Акымжан чөкөңүздөр келгенде жазып алыңыз. Ысык Көл областында стоматология, ошо медицина тармагында стоматологияны өзүнчө бөлүп чыгыңыз. Биринчи тапшырмаңыз ошо болсун. Мага кайрылып атат деп сизге да кат жөнөттүм эле. Сиз ошо катка да жооп берген жоксуз да. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Эми сизге катта жаздым. Сиздин келгениңизге канча болду? 1 ай. 1 ай. Катка кайра жооп бериш керек да азыркыдай кылып. Бирок бүгүнкү күнү стоматология бүт Кыргызстан боюнча бир эмеде эмес. Өзүнчө болуп бөлүнгөн. Сиз ошол тармагыңыздан да 1 айдан бери карай эле экенсиз. Билбесеңиз билип алыңыз аны. Ошондуктан, урматтуу министр, баягы үмүт кылып келатабыз деп сизге да урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич үмүт кылып койду. Анан үмүт кылып эле келатабыз, эчтеке чечилбейт. Мен аны өзүм үчүн же менин менчикке чыгарып бер деген жерим жок сизге. Ошону катка жооп берип, мыйзамдуу болсо мыйзамдуу, мыйзамсыз болсо мондай иштерди кылабыз, анда болбойт деп айтышыңыз керексиз.